Адахан Мадумаров, эртең менен мени бир топ күч кызматкерлери күтүп турушту. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандын башкы прокуратурасында өтүп жаткан сурактан чыгып кетти. Анын айтымында, эртең менен үйдөн чыкканда 10 чакты кишини көргөн. Алардын баары Ички иштер министрлигинен, УКМКдан жана прокуратурадан болгон. Мага эле эмес, бүтүн Кыргызстан фракциясынын бардык мүчөлөрүнө кысым болуп жатат. Орозайым Нарматова да кайра-кайра суракка чакыртылып жатат. Кечээ депутаттардын жыйыны саат 23:00 аяктап, ошондой кеч бүтсө да кеңсенин сыртында дагы деле чакыруу кагазы бар кишилер күтүп отурушту, деди Мадумаров. Мадумаров 2019-жылы Баткен облусунун аймагындагы жерлерди сатуу боюнча козголгон иш боюнча күбө катары суракка чакырылганын кошумчалады. Менин оюмча, алар мени дагы суракка чакырышат. Партиялаштарга кысым уланып жатат. Кээ бир жаш депутаттарды ушинтип чакырыктары менен коркутабыз деп ойлосо керек. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүн коркута албайт деп ишенимдүү айта алам, деп жыйынтыктады Мадумаров. Булак Кактус KG. Нарматова УКМКга чакырылган себебин билбей турганын айтты. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматова Улуттук коопсуздук комитети аны 14 январда саат 16:00 суракка чакырганын бышыктады. Бирок чакырылган себебин билбей турганын билдирди. 13 январда Жогорку кеңеште жыйын болуп жатканда кызматкерлер мага чакыруу берип кетишти. Себебин айтышкан жок, чакырууда дагы жазылбаптыр. Күбө катары чакырышты. Бүгүнкү саат 4-кө дешкен. Бирок мен макулдашып алып барабыз дегем. Себеби бүгүн бизде фракциянын жыйыны болмок. Бирок менин депутаттык макамыма ылайык. Алар менин иш бөлмөмө келип сурап деле алышса болмок, деди депутат. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында аталган фракциянын лидери Адахан Мадумаров башкы прокуратурада кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу протокол тууралуу сурак берип чыкканы белгилүү болду. Булак Азаттык. Жогорку кеңештин комитет төрагаларына да 3төн орун басар шайланды. Жогорку кеңештин тармактык комитеттердин төрагаларына 3төн орун басар шайланды. Бир гана агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасынын 2 орун басары болмой болду. Белгилей кетсек, 6-чакырылышта тармактык комитеттин төрагаларынын 2ден орун басары иштеген. Азыркы чакырылыштын комитет жетекчилеринин орун басарларын шайлоо, бюллетень менен добуш берүү аркылуу жабууга өттү. Жыйынтыгы төмөнкүдөй. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Жусупбек Коргонбай уулу, Чыңгыз Ажыбаев жана Замирбек Мамасадыков, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Лейла Лурова, Чолпон Султанбекова жана Айбек Осмонов, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Миргүл Темирбаева жана Жаныбек Кадыкбаев, социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымынын орун басарлыгына Гүлкан Молдобекова, Айбек Маткеримов жана Аида Исатбек кызы. Отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Мирлан Самыкожо, Марат Мураталиев, Кундузбек Сулайманов, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Муразил Сыдыков, Бахридин Шабазов, Элдар Сулайманов, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Айсара Абдибаева, Өмүрбек Бакиров, Дастан Бекешев, укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү боюнча коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Русланбек Жакишев, Искендер Матраимов жана Бакыт Тентешев. Булак Спутник KG. Толук курамда кайтты. Кыргызстандын аскерлери Казакстандан келишти. ЖККнын тынчтык орнотуу миссиясынын алкагында Казакстанга барган Кыргызстандын аскерлери бүгүн 14 январда кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу келишти. Жоокерлерди Канттагы авиабазадан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана башка жетекчилик кызматтагы адамдар тосуп алышты. Ташиев журналисттерге аскерлер толук курамда кайтып келгенин билдирди. ЖККнын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн
камына кирген башка дагы мамлекеттердин жоокерлери үйлөрүнө кайтты. Белгилей кетсек, ЖКК Коопсуздук кеңеши Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин улуттук коопсуздукка жана өлкө суверенитетине келген коркунучтарга байланыштуу кайрылуусунун негизинде тынчтык орнотуучу жамааттык күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын жогорку кеңеши аскерлерди жөнөтүүгө макулдугун берип, ал жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык Казакстанга 150 аскер, 8 сооттолгон техника, 11 аскердик автоунаа жөнөтүлгөн. Жоокерлер негизинен стратегиялык маанидеги объектилерди кайтарууга жардам берери айтылып, кийинчерээк Кыргызстандагы аскерлер Алматыдагы маанилүү стратегиялык объект катары эсептелген ТЭЦ-2 кайтарып жатканы белгилүү болгон. Булак Спутник KG.